Урматтуу замандаштар, мына Сары Өзөн Чүйдүн жаңы жер айыл өкмөтүнө караштуу жерде жүрөбүз. Бул жерде Кыргыз элине белгилүү обончу, композитор Абидин Темировдун күнөсканалары жайгашкан. Күнөскана ишинде эң чоң чыгым жылытууга кетет. Кыргызстанда азыр үзүрүлүп иштеп аткан бирден бир күнөсканалардын бири ушул Абидин Темировдуку. Бул жерде сиздер азыр таң каласыздар, ушул жер бош жаткан кайракы жер. Анан ушу кайракы жерди кандай гүлдөгөн чарбага айландыргандыгы жөнүндө азыр өзүңүздөр күбө болосуздар. Бул күнөсканабыздын баш жагы өзү ушул жерден башталат. Суук болобу, ысык болобу, эң негизгиси баягы колдонгонду гана билиш керек. Анын сырлары бар, аны астыдагы айтып беребиз. Көп сыры мынау топуракта жатат. Анткени баягы сыртта суук болуп атабы, ысык болуп атабы, башка кандай болгон чакта дагы күн тийгенде топурак өзүнө жылуулукту сиңирип алат да. Анан кийин баягы мына үстүндө турат кийиз. Ошону менен регулировка болуп, суук болгондо жаап, ысык болгондо көтөрүп, ушул эң негизги ушул регулировкадан. А негизги баягы мунун сыртынан дагы үстүнөн бир топ жабдуулар менен жабылган, ысык кетип калбаш үчүн. Ошол негизги сырлар ушунда да, топуракта. Мындан бир нече жыл мурун күнөскана иштетүү айыл чарбасынын эң тирешилүү тармагы катары артыкчылыктуу багыт болуп, өкмөттүк деңгээлде бардык региондорго жайылтылган. Бул иште эң чоң чыгаша күнөскананы жылытууга кетет. Дал ушул жылытууга кеткен чыгымдан улам кыргызстандык дыйкандар өз ишинен пайда таппай, ондогон күнөсканалар ташталып, жүздөгөн дыйкандар банкрот болгону да чындык. Ал эми иштеп жаткан күнөсканалар тонналаган көмүр жагып, айыл кыштактардын, шаарлардын экологиясына зыян келтирип жатканы да чоң көйгөй. Бул маселеде Абидин менен Артык мырза дыйкандар үчүн күнөскананын эң оптималдуу вариантын сунушташты. Сунуштап гана тим болбой, аны үзүрлүү ишке ашырып келе жатышат. Бул жерде от жагылат дагы, мунун ичине от жагылат. Анан от жагылгандан кийин бул жерде ичи ысыган жылуулук абаны үйлөп берет. Ал жерде вентилятор турат. Практически бу жерге көмүр жагылган жок. Эгерде бирөөгө айтсаң ишенбейт. Бул шаардын мына эми жаңы жер, биз турган жер жаңы жер. Шаардан айырмасы бул 10-15 градуска кечиндеси суук болот. Январда от жагылбай эле ичинде мындай ичинде мусор турат. Бирок ичинде помидор өсүп атат. Эки азамат жетектеген ишкана 6 соток күнөсканадан 9 тонна помидор, 15 тонна бадыраң алышкан. Ошондо орто эсеп менен алганда гектарынан 100 тонна помидор, 150 тонна бадыраң өстүрүп жатышат. Бул аябай жакшы көрсөткүч. Ушунча түшүм алуу үчүн 1 гектар күнөсканага болгону 7-8 тоннадай эле көмүр жагышкан. Ал эми чүй боорундагы анжиян методу менен салынган күнөсканалар гектарына 500 тоннага чейин көмүр жагышканын бул күнөсканаларды иштеткендер өздөрү айтып беришет. Атмосферага эбегейсиз санда зыяндуу ыш түтүн чыгарылып жаткан кыш мезгилинде Абидиндердин ыкмасы менен салынган күнөскана экологияга зыян келтирбегени менен да айрыкча баалуу. Жылытуунун ушундай альтернативалуу жолдору кеңири жайылса, баарыбыз үчүн чоң олжо болоору шексиз. Быйылкы сезондо бир 4-5 эле жолу жактык 2 сааттан. 5 мешок жагыпсыңар. 5 мешоктой, бир 10 мешоктой может жагылды, жагылбаса кээ бири жагылган деле жок.
Көчөдө мисалы үчүн суук 20 градус болсо, ичинде 10 градус жылууну кармап тура берет да, эгер күн болгон болсо. Эми бул технология биздин Кыргызстанга аябай ыңгайлашкан да. Биздин аймагыбыз тоолуу болгондуктан кечиндеси суук болот. Эгерде жанагы азыркы современный теплицаларга караганда, бул жөнөкөй эле теплица. Современный теплицаларда ал жерде көбүн эсе электр энергиясы же отун, көмүр, газ көп колдонулат. А бизде колдонулбайт. Ошондуктан бизде мына технологияны бүт Кыргызстанга эгер жайылтса, биз сырттан келип аткан импорт болуп келип аткан жашылча жемиштерди биз өзүбүздөн өстүрүп, өзүбүз Кыргызстан камсыздай алсак болот. Экология таза эми, себеби бул жерде көмүр жагылбай атат. Ошол эле кыш мезгилинде мындай жапжакшынакай өстүрүп атабыз. Ошо жаңы эгилгенде ушунчалык бир 2 карыш болгондо мына жиптер байланат. Жиптер байлайбыз. Байлап мына жака эме кылып коюп, ушуга ороп чыгып, азыр уже акырындап калган убагы. Помидорлорду ошо эгилгенден кийин мындай көгөрүп баштаган, ушунчалык кичинекей болуп баштагандан баштап мындай жалбырактар алынат, мына ордунда турат. Азыр эми аяктап калды бул жактары алынган мына ордулары. Жалбырактарын алабыз, акырында ушунчалык жалбырагы калат, бир 5-6дан, көп болсо бир 10 чактыдан. Мына көрүп атасыздар, мына бүгүнкү биздин помидорубуз аябай даамдуу. Себеби бул экологиялык таза жашылча өсүмдүк. Бул помидор эч кандай жанагындай дары дармектерди колдонбойбуз. Кадимки деле илгерки жанагы уйдун кыгыны биз бул жерде чиритип алып туруп жерге таштап эле ошондой жол менен өстүрөбүз. Суу ичкенде ар кандай немесине ушул чаңкаганына карап өзү эле билинет. Кээде жарым саат, кээде 1 саатка жакын суугарабыз, суугарылат. Качан ошол агроном бар, өзү айтат, ушунчалык суу коюлат, ушунчалык коесуңар деп. Ошондо коебуз. Түрктөрдөн алганбыз аты жок гибрид соттор, бирок түрктөр өздөрү Абидин деп. Бадырыңыз бар, F1. Абидин F1 деген. Бул технология Кыргызстанга бүгүн керектүү технология. Кереги жок жанагындай аябай кооз, супер современный технологиядагы теплицаны Кыргызстанга азырынча кереги жок. Себеби биз аны койсок, ал кымбат биринчиден. Экинчиден, ал оккупайт этиши бизге өтө оор. Андай дыйкандар супер современный технологиядагы теплицаларды койгонго бизде андай бай дыйкандарыбыз деле жок. Бизге ушундай жөнөкөй эле эски Кытайдын илгерки проверенный технологиясы менен мына ушундай теплицаларды Кыргызстанга эгер жайылтсак, бул биздин дыйканыбыз да бай болот. Муну биз 3 жыл Кытайлар менен иштеп, кандай технологиядай жылуулукту кантип сактап кала турган бул мүмкүнчүлүктөрдү, ошол сырларын биз үйрөндүк. Бул помидорлор 25-июлда башталган эгилипчи жерге. Августтун 1-нен эгилип бүттү бардыгы. Анан бышкан убакыты 105 күндө бышат. Бул жерге иштеп буга чейин Кытайлар болгон. 2 Кытай агроном, ошолор менен 3 жыл иштешип, ошолор үйрөтүп, анан кетишти да аларчы. Быйыл эми өзүбүз карап, ушундай даражага жеткирдик. Кытайлардан эме болуп атып, 20-30 тоннадай ашырдык Кытайдын урожайына карагандачы. Кытайлар былтыр эң көбү 6 тоннага чейин алган. 6 тонна 200 берген, а быйыл биздики 9 тоннага барды бир эле. Биздин мына өстүрүлгөн базарда бүт стандарт жанагы Ташкенттен, Түркмениядан келген помидорлордон кем эмес. Өтсө өтөт, кем эмес да. Сапаты эми андан өтөт. Жана көп ашыкча, көп дары-дармектерди, химикаттарды көп колдонбойбуз да. Ошол жерде кандай топуракта кандай өссө, Саратандагыдай болуп помидорлор өсүп, ошондой даамдуу болуп чыгат. Азыр мына биз турган жер мындан 3 жыл алдын бул тала болчу эле да. Бул жерге эч жерден суу келбейт. Жанагы багара жер.
Мындай жерлер Кыргызстанда толтура. Биздин Күнөскананын так чокусунда отурабыз. Могу жерде отурабыз. Мен ушул жерден турган биз курган теплицанын бир аз эмесин түшүндүрүп берейин. Жанагындай архитектуралык курулушунчу. Бул ичи таза ичи 6,5 метр. Анан могу турган жерден бул жер капталы. Бул бир тарабы топурак менен үйүлгөн. Топурагыбыз дагы бир 2 метр, 3 метрдей топурак капталына үйүлгөн. Бул жанагы арт тарабы. Узуну болсо 100 метр. Ичи 6,5 метр. Ошондо таза бул жерде 6,5 сотик ичинде айдоо аянт бар да. Мен отуруп турган жер бул кечиндеси жанагы мына күн чыгып турат, күн түшкөн, күн баткандан кийин жабылат. Сууну бул жер эми жерден биз скважина коюп 150 метрден терең түшкөнбүз. Чоң скважина койгонбуз. Ошол жерден сууду жерден алып бочкабыз турат, өтүп турат. Ошо бочкага сууну толтуруп алабыз. Бардыгы эле Күнөсканада иштеткен адамдар мындай билет да, бул Күнөсканада тамчылатуу суу методу менен өстүрүлөт да. Ошондуктан суу өтө үнөмдөлөт. Бизге суу маселеси bizde мындай жок. Бул суу маселени биз тияктан суу айдатып келип, кубалап келип, суу жетпей калды, андай болду, мындай болду деген маселе bizde бул жок. Учурда Абидин менен Артык Мырзанын күнөсканаларынын жалпы саны 28ге жетип, бул чарбада 35 мекендешибиз эмгектенип, татыктуу эмгек акы алып жатышат. Мында алар айлык акы алып гана тим болбостон, Кытайдын эң сырдуу, кирешелүү бизнесин өздөштүрүп, керек болсо алардан ашыра жасап, өздөрү үчүн өмүр бою оокат болор өнөрдү үйлөнүп келишүүдө. Биз айлыгын көгүлдөгүдөй төлөп беребиз. Шарттарын, тамак ашын, бүт бардыгын түз бергенбиз. Да мен айтып калам кээде өзүм үйүмдө балдарым 3 маал тамак жебейт, ысык тамак. Ушул жерде иштеп аткан балдарга 3 маал ысык тамакты биз уюштуруп беребиз. Мен иштегениме 2 жыл болду. Буюрса мына 2-нчи жыл бадырың өстүргөнүмө. Мына көчөт 20 күн болду. Дагы 20 күндө Кудай буйруса мөмөгө кирет. Азыр иштегенибиз мындай ар күнү мынантип айлантип муруттарын алабыз. Анан өскөн сайын ороп мынантип аракет кылып ушинтип өстүрөбүз. Анан бул бадырың өтө тазалыкты сүйөт, таза кармашыбыз керек. Бул 2 теплица карайбыз биз жолдошум экөөбүз. Анан күнү түнү иштеш керек жетиш үчүн. Бул эме күн ысыганда ачылат. Анан күн кайтканда кайра жабылат. Кайра жабабыз. Погодага карап, ачып жаап, ушинтип карап турабыз. Мына өзүңүздөр көрүп турган көчөтүбүздүн бул аты Титан уругу түртөрдөн алганбыз. 20 күндөй болуп калды. 8-inde эгилген, негизи 40-45 күндө жетилет, Кудайым буйруса. Караса Гүлистан, карабаса көрүстөн деп өзбектердин сөзү бар. Жогоруда айткандай, ар бир нерсени караш керек, караганда таза кармаш керек. Мынакей биздин жумушчуларыбыз абдан таза, тыкаан. Бул ушундай бир назик нерсе экен да. Чыныгы чыгармачы инсандардын жүрөгү назик болот го. Ошол сыңарындай бул дагы өзүнчө чоң искусство да.